Салам достор. Бүгүн биз медиа сабаттуулук жана сынчыл ой жүгүртүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчиден, мен сизге суроо берип кетейинчи. Сиз бүгүн канча убактыңызды интернетке короттуңуз? 1, 2, 3, а балким 10? Бул анчалык деле жаман эмес. Же болбосо сиз бул үчүн мактоого деле татыбайсыз. Бизди көптөгөн медиа каналдар курчап турганына байланыштуу бул нормалдуу эле көрүнүш. Эгер байыркы заманда маалыматтын булагы, дервиштер жана кербенчилер болушса, азыр бизде интернет бар. Сиз интернеттен жан дүйнөңүз каалаган маалыматтын бардыгын тең таба аласыз. Сүйкүмдүү мышыктардан баштап, квант талаасы жөнүндөгү теорияларды, мышыктардын айтып берүүсүндө. Интернет бул маалыматтын деңизи. Эгер сиз ал деңизде жакшылап сүзгөндү билбесеңиз, анда сиз чөгүп кетишиңиз мүмкүн. Ал ошол туура жана жакшы сүзгөндү билүү бул медиа сабаттуулук деп аталат. Медиа сабаттуулук илим катары өзүнө ар кандай тартиптерди камтыйт. Алар сынчыл ой жүгүртүү, психология, лингвистика, этика жана башкалар. Бирок медиа сабаттуулук бул иш жүзүндө колдонулуучу чеберчилик. Фактыларды текшерүү, маалыматты тастыктоо, аудиолордун, видеолордун, сүрөттөрдүн чын экендигин далилдөө, же фейк аккаунттарды ачыкка чыгаруу жана сайттарга, тиркемелерге байланыштуу ар кандай жөндөмдөрдүн болуусу. Бирок жалпысынан медиа сабаттуулук бул маалыматты кабыл алуу, ал маалыматка анализ жүргүзүү жана жаңы маалымат же болбосо билдирүү жасоо. Андан ары ошол маалыматка ылайыктуу иш алып баруу. Мен кандай контент көрөм жана аны кандай жол менен кабыл алам? Бул билдирүүлөр кимдир бирөө тарабынан жаралганын мен түшүнүп жатамбы? Муну ким жазды? Жана эмне үчүн? А эмнеге мындай көрүнүштү? А эмнеге бул билдирүүнү так мага жөнөтүштү? Мен TikTokко видео жазып жатып, же жаңы пост, же билдирүү жазып жатып, өзүмө кандай жоопкерчиликти алып жатам? Жана эң негизгиси, мага жаңы келген маалыматты мен кантип колдоном? Же эмне кылам? Качан сиз медиа сабаттуулуктун ушул сапаттарын автоматтык түрдө колдонуп баштаганда, бардык маалыматтар ушул 5 чыпкадан чайдын чамасында болуп тазаланып өтөт. Маалыматты туура кабыл алганды үйрөнгөндөн кийин сиз жалган нерсени көрмөксөнгө сала албайсыз. Бул британиялык социолог Стюарт Холл. Ал 70-элер жылдары биздин баарлашуубузду, сүйлөшүүбүздү кодирование, кодтоо же декодирование чечмелөө деп болжолдогон. Дегени, сиздин айтып берүүңүздү, сиздин маегиңизди, сиздин угуучуңуз, маектешиңиз сиз каалагандай кабыл алат деп ойлобоңуз. Себеби биз ар бирибиз башкача ойлонобуз жана ар бирибиздин ар кандай тажрыйбабыз же болбосо артыкчылыгыбыз бар. Мисалы, сиз түз эле мааниде мен иттерди жакшы көрөм деп пост жаздыңыз. Бирок буга чейин бир адам жаңылыктардан шаарда иттер жоголуп жатат. Же болбосо иттин майы коронавирусту жеңет экен деген маалыматты окуп же көрүп калды. Ал сиздин жакшынакай постуңуздан башкача бир тыянак чыгаруусу мүмкүн. Холлтун эң маанилүү теориялардын бири, биз маалыматты кабыл алуучулар маалыматтын бардыгын тең сору алгандай биз губка эмеспиз. Биз өзүбүз кайсы маалыматты кабыл алыш керек, а кайсынысын кабыл албаш керек экенин, же болбосо кайсы маалымат менен бөлүшүшүбүз керек экенин биз өзүбүз чечебиз. Мына ушундай тандоого сынчыл ой жүгүртүү жооп берет. Бул маалыматты кабыл алуунун баштапкы чекити. Медиа сабаттуу адамдын эң маанилүү суроосу: мен бул маалыматка ишене аламбы? Азыркы убакта адамдардын бардыгы тең соц тармактардан текшерилбеген маалыматтарды окушат. Ошол себептен бул суроо азыркы убакта аябай эле актуалдуу. Албетте, бул суроого жооп табуу өтө оор. Бирок медиа сабаттуулуктун куралдары менен сиз кичине болсо да чындыкка жакындайсыз. Ачык айталы, сиз бул видеону көрүп жатасыз. Демек, сиз медиа сабаттуу жана көптү үйрөнгүсү келген адамсыз, азаматсыз. Сиз бул видеону атайын интернеттен издеп таап, аягына чейин көрдүңүз. Бирок медиа сабаттуулук ал жөнүндө бардыгы тең маалымат алып, анын жашоосунда колдонуп баштаганда гана ишке киришет. Ошол себептен бул видео менен бөлүшүңүздөр. Баарыңыздарга медиа сабаттуулук каалайм. Көрүшкөнчө.